Тарбиячылар, мугалимдер жана дарыгерлер мамлекеттин жана коомдун негизин түзүп турат. Бирок эгемендүүлүктү алган жылдардан бери дал ушул кесип ээлеринин коомдук кадыр-баркы төмөндөп кеткени белгилүү. Көптөр муну алардын социалдык абалынын начардыгы, айлык акынын төмөндүгү менен байланыштырышат. Буга чейин минималдуу түрдө каржылангандыгына карабай, өз милдеттерин берилгендик жана абийирдүүлүк менен аткарып келген кызматкерлерге ыраазычылыгын билдирген мамлекет башчысы Садыр Жапаров бүгүндөн тартып алардын айлык акысы жогорулагандыгын жар салды. Урматтуу социалдык сектордун кызматкерлери, бүгүн биз бир нече министрликтер боюнча айлык акыларды жогорулатуу жөнүндө чечим кабыл алгандыгыбызды сиздерге кубануу менен жарыялаймын. Берген убадабыз боюнча сөзүбүзгө туруп, бүгүндөн тартып сиздердин айлыктарды көтөрдүк. Өткөн жылы өзүңүздөр билгендей, медиктердин айлыктарын көтөргөнбүз. Мен маданият тармагынын кызматкерлеринин айлыктарынан баштагым келип турат. Менин жарлыгыма ылайык айлык акыларды дээрлик 100%-га көтөрдүк. 1 апрелден тартып маянасы 100%-га жогорулаган маданият өкүлдөрүнө буга чейин эң төмөн айлык алып келген китепканачылар, маданият үйлөрүнөн, музейлерден, театрдын кызматкерлери кирди. Буга төбөсү көккө жете кубанып турган маданият өкүлдөрү муну менен аларга карата жоопкерчилик дагы күчөгөнүн сезип турушат. Мен ушул кесипте 44 жыл бир тармакта иштеп келатсам, биз деген аз арзыбаган айлык менен иштеп келгенбиз да. Эч бирибиз жеткен эмес. Мен 44 жылдын ичинде ушундай жыйындын болушун биринчи жолу көрүп атам да. Мен уш 44 жыл иштеп китепканада вот ушундай жыйын болгонун биринчи жолу көрүп атам. Бизге абдан кубанычтуу. Албетте бул деген 100%-га көтөрүлгөн айлыктын китепкана кызматкерлерин, эмне китепкана кызматкерлерин 100%-га көтөрүп атпайбы? Бул биз үчүн өтө чоң стимул болот деп айтсам болот да. Эми биз китепкана кызматкерлери ушу айлык көбөйүп калды деп сүйүнбөстөн бизге дагы чоң жүк артылып калды. Биз азыр иштешибиз керек, ошол айлыкты акташ керек болуп атат да. Себеби деген буга чейин деле жакшы иштелип келген. Эми азыр айлык көтөрүлгөндөн кийин ар бир жерде, ар бир китепкананын өзүндө жакшы иштер болот деген үмүттөмүн да мен. Мындан сырткары эмгек жана социалдык коргоо багытындагы кызматкерлердин айлыгы орточо 2 эсеге, ал эми саламаттыкты сактоо тармагында эмгектенгендердики 50%-га жогорулады. Медиктердин айлыгын ойдогудай деңгээлге көтөрүү үчүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун системасын реформалоонун үстүндө иштер жүрүп жатканын Жапаров билдирди. Маселен, Сузак районунун номер 15 үй бүлөлүк дарыгерлер тобундагы 32 жылдык стажы бар үй бүлөлүк дарыгер мурда 17.000 сом алып келген болсо, 17.500 сом алып келген болсо, мындан ары ал 25.718 сом ала баштайт. Ысык-Көл облустук бириккен ооруканасынын 14 жылдык стажы бар медайымы, медсестра 1 апрелге чейин 11.000 сом алса, ушул айдан тартып 17.248 сом ала баштайт. Албетте, медицина кызматкерлеринин айлык акысын талаптагыдай деңгээлде көтөрө элекдигибиз өкүнүчтүү. Бирок Кудай буйрса ага да жетебиз. Келечекте дарыгерлер бир нечесе көп айлык акы алышы керек деп ойлоймун. Учурда бүтүндөй бир чоң команда милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун системасын реформалоонун үстүндө иштеп жатат. Биз бул иштин натыйжасында медицина кызматкерлерине эмгек акы төлөө боюнча ачык, айкын жана татыктуу системаны калыптандыруу үчүн чечкиндүү чаралар көрүлөт деп турабыз. Медицина тармагында айлыктан сырткары дагы бир орчундуу проблема бул кадрлардын жетишсиздиги. Медиктердин таңкыстыгы өзгөчө аймактарда көп байкалат. Эми маянанын жогорулашы менен бул маселе дагы чечилет деген үмүт артылууда. Бирок алар социалдык жактан дагы колдоого муктаж. Шаардагы зарплатага караганда айыл жерде зарплата жакшы эле. Барганда бизде деле аябай мүмкүнчүлүктү түзөт. Больницачы 1,75 ставкага чейин көтөрүшөт. Себеби врачтардын жетишсиздигине байланыштуу. А, к сожалению, жанагындай жилье маселесинен көп кыйналышат. Чынында жильодон кыйналышат. Барганда эми квартира табылышы кыйын да, айыл жерлердечи. Табылган күндө да суук, условия жок. Аналар кантип барып турушат. Ошол маселеден көбүнчө кетип калышат. Көп эле врачтарды тартып барышат, главврачтарчы. Ана менин өзүм жекече оюм эми жардамга келген жарытпайт дегендей депозитке келсе деле 3 жылда кетип калып атат. Жанагынтип бизге бир 3төн квота берип койгондо, жылда бир 3 бала бүтүп келсе, өзү эле толукталып керек болсо пенсионерлер деле жанагынтип кыйналбай кетип калмак болуш керек деп ойлойм. Бүгүнкү жыйында эң кубанычтуу кабар эл агартуучулар үчүн болду. Анткени эгемендүү тарыхыбызда биринчи жолу мугалимдердин айлыгы дээрлик 3 эсеге жогорулап отурат. Быйыл билим берүү министрлигине кошумча 16 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнүп, эң көп каржыланган министрлик болуп калды. Бирок буга жараша мугалимдерге талап дагы катуу коюларын өлкө башчы эскертти. Мугалимдердин айлыгына акчабызды мындан ары дагы аябайбыз. Мүмкүнчүлүк болор замат дагы да жогорулатып беребиз. Бирок аларга коюлган талабыбызды дагы мындан ары катуу коебуз. Ушул айдан баштап бардык мектептерде аттестациялоо иштери жүргүзүлөт. Балдарыбызга
келечек муундарга сабакты эң татыктуу, эң акылдуу, эң дасыккандарыбыз окутсун. Өзгөчө математика, так илимдер, компьютер жана чет тил сабактарынан эң жогорку квалификациядагы мугалимдерге муктажбыз. Мен азыркы жаштарга дагы кайрыламын. Мектеп мугалими болуп иштеңиздер. Мындан жогорку ардак да, аброй да башка кесиптерде мындан ары өтө аз болот. Биздин улутубуздун эртеңки ийгилиги азыркы мектептерде гана жарала турганын эсибизден чыгарбашыбыз керек. Жогоруда аталган 4 тармак бул мамлекеттик кызматкерлердин негизги катмарын түзүп, өлкөнүн таяныч күчү, жүзү болуп эсептелет. Ошондуктан алардын деңгээлин жогорулатуу мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багытына айланганы тармактын өкүлдөрүнө чоң стимул болгонун айтышууда. Биздин окуу жайдагы Мукаш Абдырай атындагы мектеп бул биринчиден ошол жалпы билим тармагына да кирет, анан маданиятка да кирет. Эки тармакка тең кирет да. Ошон үчүн мен бүгүн абдан кубанып турам, ошо коллективге көрүп айтайын деп турам. Эки тармак тең бирдей жогорулады. Биз үчүн бул биринчиден бул бизге абдан чоң мындай түрткү, экинчиден абдан жоопкерчилик. Ошол жоопкерчилик дагы биз мындан андан кийин сезишибиз керек деп турам. 1 апрелден тарта жалпы 309 миңге жакын социалдык тармактын кызматкерлеринин эмгек акысы жогорулады. Ага ушул жылдын 9 айына кошумча 26 миллиард сом бөлүнгөн. Мындан тышкары 1-июндөн баштап балдарга жөлөк пулдарды, аларга жеке кам көргөндөргө жана башка категориядагыларга төлөмдөрдү көбөйтүү, октябрдан баштап пенсияны жогорулатуу пландалууда. Мамлекет ар бир кыргызстандыкка социалдык жактан кам көрүү үчүн бар күчүн аябайбыз, колубуздан келген жардамыбызды берип турабыз. Буга бөркүңүздө ишене берсеңиздер болот. Каныкей Бозгонова, Аскар Маратов, Нью ТВ.